Асель Кадырбекова менен Нурлан Насип элдештиби? Убагы келет, ачуу сөз болот, аны Нурландан сурашыңыз керек. Күнөө өзүбүздө. Азыр эми биз көпчүлүктү жашообузга киргизип отургузуп алыптырбыз да. Бир убакта тарс. Неге мен өзүмдү укмуш келин кылып көрсөткүм келген. Тиги машина 130 менен келатыптыр. Кача албайт болчумун. Көп өзгөрүүлөр болуп кетти. Анан ошондон авария деле эсимде жок. Өзүм жашоомду деле ким экеним деле эсимде жок болчу да. Жакшы эне болбой аткандай сезип кетем да. Мен 24 саат бою кызым мененмин. Нурлан байке, сиз бул маекти сөзсүз түрдө көрөт болушуңуз керек. Амансыздар урматтуу Супер ТВ каналынын көрүүчүлөрү, жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз. Кезектеги биздин маек дагы да болсо биздин көрүүчүлөрүбүзгө, сүйүктүү көрүүчүлөрүбүзгө арналат. Бүгүнкү студиябыздын коногу ырчы Асель Кадырбекова бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Аман эсенсизби? Соңку Соңку күндөрү мынакей кезектеги бир ырыңыз чыгарып көрдү. Аны көрүп туруп, баягы кайрадан бир чыгармачылык кандай жөн отурбай иштеп, кыймылдап, кайрадан бир мондай жеңдирөө киришкениңиз көрүнүп турат да. Кандай болду? Өзүңүздүн көз карашыңызда? Кудайга шүгүр, жакшы. Баары ойдогудай кетип атат. Акырындап мен каалагандай негизи болгондой мындай бат болбой атат, бирок акырындык менен кыбыраган карашат дейт. Буюрса көздөгөн максатыбызга жетет деген оюндабыз. Не болбосун мындай темп менен болгон жакшы да, бирок негизи мен натурам, негизи эле мен өзүм ушундаймын. Жай кыймылдап, бүт нерсени акырындык менен кылам да. Чыгармачылыгым да ошондой болот атат. Алгачкы баягы сахнага чыккандагы Асель менен азыркы Аселдин эмнеси өзгөрдү? Өзгөрүү көп. Асман менен жердей эле да. Эме дегенде башында мен 16 жашымдан баштап чыгармачылыкка кызыгып баштагам, аралашып баштагам. Анан ал кезде мындай кичинекей кезде баарыбыз эле ошондой болсок керек. Мындай наивность болот, ишенчектик, коркоктук болот. Азыр болсо сөзсүз түрдө башкача. Эмне өзгөрдү? Эми өзүңө ишеним пайда болот. Кылган ишиңе, максатыңа ишеним болот. Кайсы багытка кетип аткан жолуңду билесиң. Ошондой өзгөрүүлөр бар. Автоунаа утуп алуу жөнөкөй. 100 iPhone'дун бирин утуп алуу жөнөкөй. Эч кандай маселе жок. Жөн гана балансыңды толуктан. Жөн гана Мой О тиркемесин колдон. Жөн гана билеттерди топтоп, ийгилигиңди кармап кал. Жана албетте, билеттериң канчалык көп болсо, мүмкүнчүлүгүң ошончолук жогору болот. Hyundai Elantra 100 iPhone. Мой О утуш оңой. Баалуулуктар өзгөрдү? Сөзсүз түрдө. Эң биринчи нерсе, негизи бүт эле айымдарга тандык нерсе болуш керек деп ойлойм. Өзүмө болгон сүйүм күчөдү. Бул нерсе балким бирөө үчүн эгоистично көрүнүшү мүмкүн. Бирок ар бир айым үчүн бул керектүү нерсе экен. Эмне дегенде мурда биринчи орунга башкалар болчу да. Сөзсүз түрдө биринчи балаң, күйөөң, кайын журтуң, ата-энең ушундай болот эмеспи? Азыр болсо биринчиде өзүмдү коюп баштадым. Эмне дегенде мага бир мисал өтө жакты. Самолетто деле биринчи стюардесса көрсөтөт эмеспи? Бир нерсе болуп калса, самолет менен чрезвычайный ситуация болуп калса, биринчи эмне деп коет эле? Бет капты өзүңүзгө кийгизесиз, кийин балаңызга кийгизесиз. Ошондой эле жашоодо деле ошондой экен да. Биринчи өзүңдү куткарышың керек экен, өзүңдүн жан дүйнөң бир калыпта келгенден кийин гана сен жаныңдагы балаңа жакшы тарбия бере аласың, жана жаныңдагы адамдарды өзүң менен кошо бактылуу кыла аласың. Ошон үчүн бекерден айтышпайт, үй бүлөдө аял бактылуу болсо, баары бактылуу деп. Сонун бактылуу болуңуз. Чындыгында биз сиздин күрүп чайнап эле жүргөнүңүздү, сиздин кубанычыңызды эле көргүбүз келет. Чындыгында экрандан ошол эле учурда жалпы көрөрмандарыбыз деле ошону күтөт болуш керек. Ошол күндөрүңүздө ошондой жылмайыңызды сагынган болуш керек азыркы учурда. Анан коркок деп айттыңыз го? Коркок белеңиз. Эмнеден коркчу элеңиз? Негизи кыргыздын менталитети балдарыбызды негизи эле баарыбыз эле ушуну тарбияланабыз.
балдарды жөн андай кылба, болбойт, сүйлөбө деп тарбиялабыз. Ооба, чектөө менен. Анан сөз түрдө чоңойгондон кийин бул нерсе таасирин тийгизет. Кийин азыр мынтип сүйлөп койсом, буга мынтип жакпай калсачы, жаман көрүп калсачы деп өзүбүздү чектөй беребиз. Анан ошондуктан мындай уялуу сезимдер көп болот. Өзүңдү мындай толук ача албайсың. Ошондуктан сөз түрдө мындай чектөө, уялчактык, коркоктук эмес, мындай көбүнчө уялчактык болсо керек эле да. Өзүңүз үй бүлөдө баягы буга чейин интернет бактарынан көрүп жүргөндөй эле сиз жалгыз кызсыз. Ооба. Анан менин жеке оюмда сиз эрке болуп чоңойгонсуз. Жеке оюмда. Анан жогоруда айтылды эгоист деген сөз. Менин оюмча сиз эгоист деле болгонсуз. Эми сөз түрдө мен көпкө чейин иним кийинчерээк жарык дүйнөгө келди да. Анан сөз түрдө эне бүт балама болсун деп бүт жакшы нерселерди мага берип турду. Бирок эгоисттик менде мындай өзүм мындай салыштырмалуу неме жок да. Көп үй бүлөдө өскөн балада мен оюмча мындай атаандашы болот да. А мен бул нерсени көргөн эмесмин. Мындай бүт баары мындай, как бы, кандай айтсам, бул меники болот, же жатсаңыз деле турсаңыз деле баары сиздики. Жок, мындай талашуу деген деле. Эртең менен турсам тиги алып алсам эмне болот деген ой жок. Ой жок менде. Ошондон эгоисттик деп айта албайм. Бул болгону мындай көп деле жанталашкан эмем жок да. Болот же болбойт деген нерсем эле бар. Эгоист деп айта албайм. Мен соңку чыгармаңызды укканда билесизби, мага эмне ой келди да. Кыз узатуу. Кыргыздын бир канча тоюнда жакшылыгында кызды узатып жүрөсүз. Бир канча үй бүлө бактылуу болгонго бир себепкер болуп жүрөсүз да. Анан ошол эле учурда сиздин өзүңүздүн жеке кызыңыз бар да, мындай эне катары, апа катары сиздин жүрөгүңүздөгү сезимиңизди билгим келип турат. Өзүңүздүн кызыңызды узатып аткан учурду элестетесизби? Клип тартканда, мүмкүн ыр жаздырганда бул кыз узатуу, бул кызыңызга да арналган ырыңыз бар, анан кыз узатуу да. Элестеттиңиз беле? Кандай сезим болду эле? Негизи ошол ырга даярданып жатканымда чында элестеттим. Мындай бир башкача сезим болот экен. Бул өтө эне үчүн, ата тууралуу айта албайм, эне үчүн бул өзгөчө бир нерсе да. Эмне дегенде, азыр кызымды көрүп алып, эми ар бир эне кызымды бактылуу болсун дейт, жакшы жерге барсын деп тилек кылат. Ошол күнгө жеткизсин, эң негизгиси. Элестеттим, өтө башкача сезим. Кандай эне, кандай апа? Асел Кадырбекова. Мен өтө эле, кандай десем, мен 24 саат бою кызым менен садикке барганда деле бирок 5-6 саат жүрөт, жакшы эле. Ошол кезде мындай тынч эле да, балдар менен аралашып жүрдүм, көңүлүм өтө деле неме болбойт. Бирок үйгө таштасам, биринчиден балам үчүн сарсана болбойм, өзүмдү бир күнөөлүү сезем да, баламды таштап койдум деп. Өзүмдү жакшы эне болбой аткандай сезип кетем да, баламды карабай койсом. Анан кызымдын жанында жүргөнүмдө мындай ал да тынч, мен да тынч дегендей. Бир баламды эле монтип кучактап отура албайбыз. Тамак жеш керек, иштеш керек, жеш керек дегендей да, мындай таштаганга туура келет. Эми бул нерсеге дагы бара үйрөнүм болуш керек. Буюрса ошол күнгө жеткизсин. Ооба, ошол күнгө жеткизсин. Анан бүт бардыгын баягы ошол учурда көрө жатарбыз деп эмне. Анан сиздин менде мындай салыштырмалуу болду да. Эмнеге дегенчи? Эмнеге деген? Нурлан Байкенин клиптери чет өлкөдө тартылгандар көбүрөөк. Сиздики бул жакта экен да, эмнеге? Эмнеге ал кишинин клиптери чет жактан тартылыш керек дагы мындай? Соңку клиптерине карап көргөндөчү. Эмне үчүн сиздики соңку тартылган клиптер бул жакта тартылыш керек? Аны Нурландан сурашыңыз керек. Эмнеге сиздики анда бияктан тартылыш керек? Эмнеге чет жактан эмес? Билбейм. Эми аял киши жолдошунан көз каранды да. Каалайбызбы, каалабайбызбы? Демек, Нурлан ушинтип чечип атат. Нурлан байке, сиз бул маекти сөз түрдө көрөт болушуңуз керек. Соңку клиптериңизди баягы көрүп жүргөндө кооз кадрлар, баягы элдин көзү көнүп калган эле кадрлар эмес, сөз түрдө тээ жака учуп келип атабыз, кооз кадрларды көрүп. Алып чыгыңыз. Ырым-жырымга ишенесизби? Ишенем. Ырым-жырым
жаркылдап эле жүрөсүз. Бүт бардыгы сонун, жашооңуз да бүт бара жетиштүү. Анан элибизге талантыңызды сунуп, сонун эле жүргөн учуруңузда бир убакта тарс. Бул эмне белги? Ошол учурда мен көпкө чейин ойлондум, ошол эмне үчүн, неге мен деп. Ошол учурда мен өтө ишке кирилишип кеткенмин да, мындай. Бул жакта салондо мындай жаным тынбай салонду карап, Инстаграмга улам киргизип, бул жакта үй бүлөмдү, тамак жасап атканымды киргизип, укмуш эле өзүмдү укмуш келин кылып көрсөткүм келген. Ошол учурда. Анан укмуш бактылуу аял катары көрсөткүм келген. Анан билбейм, балким өтө ашырып жибергендирмин, көз тиет деп айтып калышат го. Балким көз тийди, балким ошол кезде ойго батып, эми канча көп жумуш кылсаң, сөзсүз түрдө ар бирин ойлонушуң керек да. Балким ошентип ой басып, мага видео кийин көрсөтүшкөн, кандай болгон. Тиги машина 130 менен келатыптыр. Ылдамдыкта. А мен болсо 30 менен келатырмын да. Эмне дегенде ал жакта мектеппи, бир нерсе бар, эл көп да. Окуу жайлар. Окуу жайлар көп. Аны акырын келатырмын. Ошол жол менен түшүп мен курска барып аткам. Ал жактан өтүп туруп, ылдыйга түшсөм эле мен салонум болгон да. Анан ошентип кетип калчу экенмин. Бир ай курска барсам, ошондо 1 айлык жолум болчу да бул. Күндө эле барып жүргөн. Күндө барып жүргөн. Ошол машина бат келгенде мен көрбөй калганмынбы, же миолгун ойго батып кеткенминби? Ойго батпаган кезде деле мен ойлойм, бул жактан машина, бул жактан мындай машина өтөт. Каяка бурмакмын? Ал машина ушунчалык ылдамдыгы тез болгон. Анан ошондон бул нерсе аргасыз. Кача албайт болчумун. Эми качам дегенде, бул пешенеге жазылган нерсе деп ойлойм. Таптыңызбы жогун өзүңүз? Жогоруда айттыңыз го, мен да ошол суроону өзүмө бердим депчи. Бул эмне белги депчи. Таптыңызбы жогун? Таптым. Балким мени ошентип тынчтан, успокойся деп айтат го, мындай оюңду жыйнап ал деген нерсе деп түшүндүм. Оюм өтө чачырап кеткен болчу. Балким. Ошол учурда. Мени түшүндүрдү. Бул кырсык. Бул сыноо, бул белги. Мени түшүндүңүз ошондон кийин. Мени түшүндүм. Негизи азыр көп нерсени айтсаң чыга берет, лишний сөздөр деле чыгып кетет да. Анан болгону өтө мындай бир нерсеге жулкунуп, өтө деле ашып мындай аракеттенбей. Оюңузду чогулуп туруп эле 3-4 сөз менен айтып койсоңуз болот. Айта албайм. Эмне дегенде оюмду ушул кырсык жашоомду өдө ылдый өзгөртүп салды да. Азыр мурдакы до авария жашоом, анан после авария болуп калды да. Анан эки башка жашоо, ошондон оюмду бир жыйнап туруп айта албайм. Мага өтө оор. Эмне дегенде чында көп өзгөрүүлөр болуп кетти. Эң негизгиси мага жакшы жашоомду өзгөргөнү, менин балким өзүмө баалуулугумду өстүргөнү жакшы өбөлгө берди да. Жанагы башында айткан сөздүн баардыгын бияктан келаткан турбайбы көрсө? Ооба. Коркуп болуп калдыңызбы унага отургандан? Унага башында коркуп жаттым, бирок ошол 1 ай аралыгы мен айтып атпаймынбы, бир ай мен курска баргам, визаж ал так эсимде жок, дагы эле эсимде жок. Анан ошондон авария деле эсимде жок. Адан кийинки жашоом деле ноябрь, декабрга чейин жашоом эсимде жок. Жанагы келип жок. Да. Бирок эң негизгиси Кудайга шүгүр деп айтам. Адам мурунку нерселер, өзүм жашоомду деле ким экенин деле эсимде жок болчу да. Азыр Кудайга шүгүр эсиме келди. Бирок ошол 1 ай аралыгы эсимде жок дагы эле. Бул баягы биз кинолордон эле көрчүбүз да, биз кинодон эле көрчүбүз да бул нерсени. Баягы аң сезимин жоготуп коет, эс туткунун таптакыр жоготот, өзүнүн ким экенин билбей калат дегенди биз кинодон эле көрчүбүз. Бул дегенде коркунучтуу болчу да. Ооба. Кээде менин жашоом чындап эле кинодой угдай эле болуп кетет экен да азыр. Кандай десем, ишенбей кетем өзүм деле мен менен болуп атканын. Бирок жашоо ушундай экен.
тарбиялап койду десем болот да, мен башка адам кылып тарбиялап койдум. Аябай өзгөрттү го, Аябай өзгөрттү. Чоңойтту. Буга чейин ким айтты экен? Жанагы жаныңызда жүргөн жакын кишилер кайра пайда болду же пайда болгон жокпу? Кимдин ким экенин билген турбайсызбы, мисалы? Атын атап алсаңыздар, мисалы. Азайды көбөйдү? Пайда болду, көп адамдар пайда болду, бирок аларга болгон мамилем өзгөрдү. Жана эми кээ бирки адамдарды эми мындай айтканда кечиресиң баары бир. Жашоо ошол нерсеге талап кылат. Бирок адам өзү кийинчерээк кандай өзүн алып көрсөтөт кайрадан. Андан кийин көрөбүз, убакыт көрсөтөт. Ошол кырсыкта бүт бардык өлкөбүздөгү массалык маалымат каражаттары жалпысынан дээрлик баары эле жазып чыгышты, ошол учурда. Анан астындагы комментарийлерди окусаң, кээ бир комментарийге зенин кейт да, мындай. Негизи эле сизге эң көп айтылган негатив эмне? Негатив комментарий. Негизи азыр айтып жатасыз го, ушундай адамдарды көрүп. Бирок мен ар бир адамга ыраазымын. Эмне дегенде ошол жаман комментарий берген адам деле кийинчерээк ошолорду көрүп, мен ошолорду окуп, мен күчөдүм. Мен адам болушум керек кайрадан, мен өзүмө келишим керек деп. Ошол нерсе мага мындай айтканда дух берип жатты да. Мен жок, андай болбойт, мен жакшы болом, мен кыйын болом депчи. Ал адамдарга да ыраазычылыгымды айтам. Ал эми мени колдоп азыркыга чейин тойлорго барам. Көрүп, мына кече күнү эле чоң эле же мындай мен аябай дуа кылгам, мен сен ушундай көрүп жатканым мен өтө сүйүндүм деген жүрөгүм бир башкача жылыйт. Ушунчалык ыраазы болом да. Ошондуктан ар бир адамга рахматымды айтам. Негатив айткан деле, жакшы айткан деле. Энеге болгон сүйүү чексиз. Аны таптакыр эми бир буюмга же бир нерсеге салыштыруу бул эми келесонун баягы ою болуш керек да, мындай. Ошол кырсыктан кийинки энеге болгон сезим, энеге болгон сүйүү, энеге болгон ишеним, энеге болгон мамиле сизде өзгөрдүбү? Эненин орду өтө башкача баалуу. Эмне дегенде кандай кыйын учур болбосун жашооңузда, энеден башка сизге эч ким күйбөйт экен да. Бул нерсе сөз түрдө мындай өзүнүн кандай десем доказательствосын берди да, жашоомдогу бир окуядан кийин. Балуулугум өзгөрдү. Мурда апамды жакшы көрчүмүн, азыр андан 100 эсе күчтүү жакшы көрөм. Сүйөм дейсизби? Сөз менен жеткизе албайм. Эненин орду баары бир башкача. Энедей сага эч ким күйбөйт экен, ошону билдим. Коомчулуктун суроосун берейинби? Асель Кадырбекова менен Нурлан Насип элдештиби? Билесиздерби, мурда биз чынында эле өзүбүз күнөөлүүбүз. Инстаграм аркылуу биз көпчүлүктү жашообузга киргизип отургузуп алыптырбыз да. Күнөө өзүбүздө. Азыр эми бир нерсе десек деле туура эмес да. Анан ошондуктан орустарда бир сөз бар го, счастье любить тишину. Ошол сөзгө мурда көптү эле маани бербөчүмүн да, айда эле койчумун да. Бирок азыр болсо көптөгөн сыноолордон кийин, жашоодогу тажрыйбадан кийин жашоомдо кандай учур болбосун, жакшыбы, жаманбы, бул тууралуу жеке жашоо тууралуу кеп козгогум келбейт. Убагы келет, ачуу сөз болот, сөз түрдө ошол кезде айтыш керек болушу мүмкүн нерсени айтып коюшу мүмкүн. Бирок азыр бул нерсени жеке кылып туруп айткым келбейт. Сиздин позицияңызды колдойм. 100% колдойм. Анткени өзүңүз сөздүн ушул суроонун башында айтып кеттиңиз, өзүбүз күнөөлүү экенбиз деп. Мен элдин назары деген бар, жогоруда айткандай, өзүңүз айткандай көз тет деген бар, элдин сөзү деген бар, ар кандай көз бар, ар кандай көз караш, ойлор бар. Анын баардыгы терс жакка тартып кетиши мүмкүн да. Мен 100% сиздин позицияңызга кошулам. Чоң рахмат.
чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз, чынында ыраазычылык билдиребиз. Биз бир гана бакыт каалайбыз, бир гана сүйүү каалайбыз. Нурлан агабыздын чыгармачылыгын ушунчалык сыйлаган көрөрмандардын катарынан толуктайм го дейм. Анан ошол эле учурда бир үй бүлө, бактылуу үй бүлө, үлгүлүү үй бүлө катары истерди көргүбүз келет. Рахмат. Анан өзүңүз качан жеке концерт бересиз? Чынында барбы чыгармачылыкта? Идея бар. Мына биз ойлонуп отурсак, чыгармачылыкка аралашканыма 10 жылдын эле жүзү болуптур да. Анан сөз түрдө өзүм жеке концертим берген эмескен. Бир учур болгон, организаторлор такыр башка адам. Мен өтө деле киришкен эмесмин. Эки ырчынын концертин берели деп, Кубандык Рахым менен казак ырчысынан меникин беришкен. Бирок ал мага көп деле тиешеси жок болчу да. Жеке эмес. Жеке эмес. Ал эми бунусунда чынында өзүмдүн бир арзуум, кыялым бар. Өзүмдүн жеке концертимди берип, ушул сезимди бир пережить хотела бы да, мындай жашоодо бир өзүмдүн жашап көргүм келди, ушу кандай болот экен. Мен дегенде ар бир артисттин тилеги бул. Ушунда жеке концертимди берсем экен деп тилегим бар, ниетим бар. Буйруса дейин. Сизге азыркы учурда эл менен амандашуу, эл менен кайрадан бир мындай очор бачар болуп туруп, бир камырдай жорулуп кетишиңизди биз каалайт элек да. Ой, чоң рахмат. Ооба, келиңиз, берүүсүн аягы. Берүүсүн жалпы сиздин көрөрмандарыңызга, сиздин угармандарыңызга, Супер Тууну көрүүчүлөрүнө кыргыз элибизге каалоо керек. Жыйынтыкташ сөз. Негизи миң жолу бир нерсе айтсаң деле аздык кылат деп ойлойм. Элиме өтө ыраазымын. Буттума тургузган деле элимдин дуасы болду да. Сөз түрдө врачтардын салымы да чоң, бирок элдин дуасы менен ошол бир чоң кырсыктан аман калып, азыр ушул жерде сиздин жаныңызда отуруп сүйлөшүп отурам. Бул да чоң бир бакыт. Элиме ыраазымын. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Сиздердин жашооңуздарда бүт жакшылыктар, бактылуулуктар көп болсун деп айтмакмын. Мен сизге аябай көп сөз сүйлөгүм келди. Аябай көп каалоо тилек айткым келди. Аябай ушунчалык бир сөздөрдүн терип сүйлөгүм келди. Бирок айтат. Бирок көрүүчүлөр айтат, ушул апарчу өзү көп сүйлөп өткөн деп. Ошон үчүн жыйынтайбыз, урматтуу көрүүчүбүз. Жыйынтайбыз. Бүгүнкү берүүбүздө сизди жаркырдаган маанайда көргөнүңүзгө чындыгында кубанычтабыз. Бар болуңуз, аман болуңуз. Дагы да болсо көргүбүз келет, дагы да болсо сиз менен амандашкыбыз келет. Жалпы көрүүчүлөргө ортодо көпүрөөк болуш келет. Көргөнүм кубанычтуу. Кош келиптирсиз дагы бир жолу. Мына ушинтип урматтуу Супер Туу каналынын көрүүчүлөрү, кезектеги биздин маекте соңуна чыгат. Кийинки берүүбүздө көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар деп биз сиздер менен коштошобуз.